Кандайсыздар? 2020 жылдын 17 ноябрында Улуттук университетке Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева келди. Өкмөт башчынын орун басарын ректор Канат Садыков тосуп алып, мейманга фойедеги ылыт экранды, сервердик бөлмөнү, компьютердик классты жана санарип технологиялар борборун көрсөткөн соң, өкмөт өкүлдөрү менен Кыргыз Улуттук университетинин жетекчилери чоң жыйындар залына киришти. Ректор залда отурган студенттер менен окутуучуларга вице-премьер-министрди тааныштырып жатып, Эльвира Сурабалдиева эл аралык мамилелер факультетинин бүтүрүүчүсү экенин сыймыктануу менен билдирди. Минута молчания погибшего 19-летнего Үмүта. Вице-премьер-министр өз сөзүн 5 октябрда кайтыш болгон 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулун эскерүү менен баштап, студенттерди 17 ноябрь студенттердин эл аралык күнү менен куттуктады. Андан ары ал өлкөдөгү активдүү жарандарды эсептелген жаштар менен диалог куруу максатында суроо жоопторго өтүүнү сунуштады. Студенттер пандемия учурунда мамлекеттик экзаменди тапшыруу, аралыктан окутуу, мектеп жана жогорку окуу жайларынын мугалимдеринин аброюн көтөрүү, тилдерди үйрөнүүнүн мааниси, профориентация иштеринин зарылдыгы, экономиканы өнүктүрүүнүн жолдору, медициналык тейлөөнү жакшыртуу жана башка маселелер боюнча көптөгөн суроолорду беришип, сунуштарын да айтышты. Встреча состоялась очень в официальном формате. Это первый раз, когда мы увиделись со всеми своими однокурсниками. Встреча мне очень понравилась, так как на ней было сказано очень много интересных, полезных моментов, вопросов очень острых для нашей страны. Это вопросы пандемии, коронавируса, вопросы в образовательной системе и в медицинской системе. Мы поняли, что Эльвира Джергалбековна очень, готова к сотрудничеству с молодежью и призвала нас начать действовать и сказала, что у нас голос очень важен, и для нас это очень важно. Спасибо большое. Бүгүнкү күндөгү жаштардын ролу коомдо артып бараткан мезгилде жогорку посттогу бийлик өкүлүнүн жаштар менен ачыктан ачык жолугушуусу бул жаштардын арасында дагы бийликке болгон ишенимди, бийликти колдоону арттырат деп ишенем. Андан сырткары Эльвира Сурабалдиевага дагы биз жалпы жамааттын атынан ыраазычылык билдиребиз, студенттерге ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып суроо бердик. Эльвира Сурабалдиева көптөн бери мындай курч, жөнөкөй көрүнгөнү менен татаал суроолор бериле электигин белгилеп, университеттин жетекчилигине ушундай жолугушууну уюштуруп бергендиги үчүн терең ыраазычылыгын билдирди жана берилген суроолордун баарына ачык, айкын, так жана аргументтүү жоопторду берди. Всех студентов, во-первых, Национального университета, где я нахожусь здесь, во-вторых, всех студентов Кыргызстана с Днем молодежи, с Международным днем студентов, и пожелать им оставаться такими же яркими, сильными, не стесняться говорить свое мнение, высказывать свое мнение о происходящем, потому что молодежь всегда во все времена являлась движущей силой. И я очень надеюсь, что вы сможете себя реализовать во благо развития нашей страны. И самые все такие революционные процессы во всем мире всегда происходили при помощи молодежи, где молодежь всегда была на передовой. Удачи, берегите себя и, пожалуйста, не забывайте носить маски для того, чтобы беречь ваших близких и родных. Жолугушуунун соңунда ректор Канат Садыков өзгөчө оор жана жооптуу тармакты башкарып жаткан өкмөт башчынын орун басары Эльвира Сурабалдиевага терең ыраазычылык билдирип, иштерине ийгиликтерди каалады.